Ош ТВ телеканалының эфирдегі уақытысын жаңалықтар программасы улантат. Студияда Алмагүл Еркебай қызы. Саламатсыздарбы? Алғач бүгінгі шығарылыштан қысқача түрмек. Таласта 50 000 доллар пара беріп жатқан екі ишкер қармалды. Мектептерде оқу китептермен толық қамсыздоо үшін дағы 17 миллион китеп керек. Эртеңден тарта Оштон Мадыға номер 49 автобус каттай баштайт, жол акы 10 сом. УКМК кызматкерине өзгөчө ири өлчөмдө пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда Толкен тармагындагы ишканалардын ээлери кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдирди. Маалыматка ылайык буга чейин аталган факты боюнча УКМК тарабынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Ушул жылдын 23 августунда ишкана ээлери аталган кылмыш ишин токтотуу үчүн 50 000 доллар суммасындагы паранын бир бөлүгүн УКМК кызматкерине өткөрүп берүү учурунда кармалды. Кармалгандар Талас шаардык сотунун чечими менен 2 айлык мөөнөткө Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат министрликтин лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын чечими менен алтындын 10 тоннадан ашык запасы бар жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия жокко чыгарылып, мамлекетке кайтарылганын кошумчалаган. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолдо БМВ унасы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин коюп кеткен. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 26 августка караган түнү саат 3:00 чамасында Бишкек Манас трассасында Учкун айынын туш жеринде унаалар катуу ылдамдыкта жарышып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Кызматкер жол эрежесин бузганы үчүн БМВ унасын токтотууга аракет кылган, бирок айдоочу токтобой аны коюп кеткен. Жыйынтыгында инспектор жаракат алып ооруканага кайрылган. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен кылмыш иши козголгон. 21 жаштагы айдоочу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага жол эрежесин бузганы үчүн 15 000 сом айып пул салынды. Автоунасы айып куроо токтотулду. Иликтөө жүрүп жатат. Ысык көлдөгү селден жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сел жүргөн айылдардын жашоочулары менен жолугушууда билдиргенин өкмөттөн маалымдашты. Жапаров компенсациянын көлөмү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссиянын чечимине жараша болоорун белгилеген. Мындан тышкары зарылчылык жаралса онлайн форматында билим берүү уюштурулуп, жергиликтүү тургундар үчүн жер салыгын жылдыруу каралганын кошумчалады. Жапаров тургундарды кыймылсыз мүлктү камсыздандырууга чакырган, анын суммасы 600 сомдон ашпай турганы белгиленди. Эске салсак, 18 августта Ысык көл облусунда катуу сел жүргөн. Ысык көл Тоң жана Жетигиз райондорунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Нөшөрлөгөн жамгырдан улам келген сел 380 үйдө, 11 дүкөндө, 5 пансионатты каптаган. Анын кесепеттерин жоо үчүн 400дөн ашык адам иштеп жатат. Учурда селдин кесепеттерин жою иштери уланууда. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан Корумду, Кашат жана Темир айылында сел каптаган үйлөргө дезинфекциялоо жүргүзүлгөн. Ош облусунун билим берүү кызматкерлеринин салттуу август педагогикалык кеңешмеси болуп өттү. Ал билим берүүгө 100 жыл трансформация, чакырыктар жана горизонттор деген темада уюштурулуп, аймактагы мугалимдердин жаңы окуу жылына даярдыгы талкууланды. Мында заманбап билим берүүдөгү жаңылыктар, реформалар, 12 жылдык окуу системасы айтылды. Кеңешменин жүрүшү тууралуу алдыдагы сюжетте сөз болот. Мейли 10 күн, мейли 100 жыл мурун болсун, баланын келечегин мугалим гана чечет. Мындай сөзүн бүгүнкү педагогдордун август кеңешмесинде билим берүү жана илим министри доктор Гүлкендер Абаева айтты. Ал өлкө аймагындагы жеке басылмаларда китептерди кымбат баада сатып жатканына токтолуп, китептердин баасы социалдык баада гана болуш керектигин белгиледи. Былтыр мамлекет толугу менен бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн былтыр таптакыр чыкпай калган. Мына быйыл ушу декабрдан бери, мен келгенден бери
304 миллионға чыкты. Азырдагы президент 200 миллион бөлүп берип атат. Биз кийинки китептерди чыгарып даярдай беребиз. Кеңешмеде министр коомдук талкууда болгон 12 жылдык окуу программасы боюнча да түшүндүрмө берди. 2024-2025 окуу жылында системанын даярдык процесстери жүрөт. Аталган долбоор ишке ашса, өлкө аймагында бардык 6 жаштагы балдар 1-класска барат. Бул алдыда бала бакча, көйгөйүн жана тажатма окуу программаларын жоет. Ал эми 10, 11, 12 класстагы балдар тандаган кесибине жараша билим алып, жалпы республикалык тест түрлөөгө даярданышат. 12 жылдык окуу программасы болсо, мына быйыл жана кийинки жылы даярдык процесси болуп эсептелинет. Бирок быйылкы жылы октябрдан баштап 1-0 класска милдеттүү түрдө бүтүндөй ар бир кыргызстандык 6 жаштагы бөбөктөрүбүз кабыл алынат. Биринчиден бул бала бакча маселесин чечсе, экинчиден билим алуудагы адилеттик кийинки жылы бул балдар 2-класска которулат. Бүткүл дүйнөдө бул процесс бар. Эч коркпош керек, дагы бир жыл кошулат экен деп, тескерисинче биз азыр ушул базистик окуу планды талдаганда ашыкча кайталанма, тажатма процесстерин баарын биз алып салабыз дагы. Балага багытталган именно билим берүүчү ошол саясатты жүргүзүп жатабыз. Өлкө тарыхында биринчи жолу онлайн мектептерди ачуу да пландалууда. Ал сырттан окуган балдарга билим берүүгө багытталат. Учурда өлкө боюнча 5000дей окуучу сырттан билим алат. Аларга жылына 300 миллион сом коротулат. Эми сырттан окуткан мектептер чакыртылып, онлайн билим берүү мекемелери ачылат. Жалпы педагогикалык коомчулугубуздун Облустук кеңешмеге ЮНИСЕФтин билим берүү жана жаштар бөлүмүнүн жетекчиси да катышты. Ал балдарга туура билим берүүдө жаңы программалар иштелип чыкканын толугу менен колдоорун айтты. Аны менен катар 12 жылдык окуу долбоору сапаттуу билимди алып келерин ишенерин айтты. Ал эми мугалимдер бул программанын алкагында учурда атайын окуу курстарын өтүшүүдө. Азыркы замандын талабына жараша 12 жылдык окуу программасы эң жакшы долбоор. Анткени 150дөн ашык өлкөлөр 12 жылдык окуу программасы менен иштешет. Бул долбоор биздин балдарга алдыда жетишкендиктерди жана жакшылыктарды алып келет деген ишеничтебиз. Алардын биринчиси албетте сапаттуу билим. Балдардын 6 жаштан мектепке баруусу алардын эрте жана сапаттуу билим алуусуна шарт түзөт. Алдыда балдарга билим берүүдө жаңы методикалар иштелип чыгат. 12 жылдык окуу программасы боюнча абдан сонун. Бул боюнча биздин мектептерибиздин балдары, мен буга кошулам. Биздин мектептин ошондой эле биздин балдарыбыз ошол өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуш керек. Белгилей кетсек, билим берүү кызматкерлеринин август педагогикалык кеңешмеси өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүп келет. Толбай Бурканбеков, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. 12 жылдык окуу системасы, мектептердеги китеп көйгөйү Ош шаарындагы мугалимдердин август кеңешмесинде айтылды. Кеңешме билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеванын катышуусунда өттү. Анда жаңы окуу жылына карата даярдыктар, билим берүүнүн сапатын арттыруу маселелери талкууга алынды. Ага улай алдыңкы педагогдорго кала мэриясынын атынан ардак грамоталар тапшырылды. Эске салсак, Ош шаарында административдик аймактык реформанын алкагында 16 мектеп кошулган. Муну менен жалпы Ош шаарында 1-класска 12 миңге жакын окуучу барат. Ушул состояниясында азыр бул примерно 1 саат учат, анан 2 килограмм грузоподъемность. Если могул жерине атайын жасалган бул солнечный панелдери коюлганча, ошо солнечный панелдер коюлса, бунун уже время полетасы 3 сааттай болот да. Бул азыр жөнөкөй эле макет, көрсөтүп берейин. Билим берүүгө 100 жыл трансформация, чакырыктар жана жаңы горизонттор деп бүгүнкү кеңешменин темасы айтып тургандай, сиздер жогорку жоопкерчилик, чыгармачылык изденүүлөр менен бирге учур талабына ылайык педагогиканын багытында ийгиликтүү иш алып берүүңүздөр керек. Бул бүт дүйнөдө билим берүү санарип технологиялар өнүгүп жатканда, сиздер да бул процессти өнүктүрүүгө максат кылайык. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы шаардагы жалпы билим берүүчү мектептердин жетекчилери менен биргеликте мына ушул багытта окуучулардын билим сапатын жакшыртуу боюнча системалуу иш баруусу зарыл. Кыргызстандын мектептерин окуу китептери менен толук камсыздоо үчүн 17 миллион китеп керек. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер кеминде 129 аталыштагы окуу китеби.
окутуу өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердеги кеминде 147 аталыштагы окуу китеби менен камсыз кылуу зарыл. Мында кыргыз тилинде окуган класстар үчүн 9.625.380 нуска, орус тилинде окугандар үчүн 6.716.400, өзбек тилинде окугандар үчүн 852.748, тажик тилинде окугандар үчүн 41.938 китеп жетишсиз. Бүгүнкү күндө мамлекеттин жалпы билим берүү уюмдардын китепкана фондунда 11.816.255 окуу китеби бар. Бул жалпы керектөөнүн 68,5%-ын түзөт деп билдирген Касымалиев. Ош шаардык автоунаа муниципалдык ишканасы кезектеги 49-чу автобустар каттамын ишке киргизет. Аталган каттам номер 149-чу маршруттук каттамдын ордуна алмаштырылат. Каттамдын кыймыл багыты өзгөрбөйт. Маршрут Мады айылынын аймактык борборунан Ош шаарындагы түштүк чыгыш кичи районуна чейин жүрөт. Жаңы автобустук каттам 19 коомдук транспорттун аялдамасын камтыйт, жол акы 10 сом. Президент Садыр Жапаров Каракөл шаарынын мэрин алмаштырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы кол койгон тескемеге ылайык Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын мэри Кокобаев Талайбек Тажиматович берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Өлкө башчысынын башка тескемеси менен бул кызматка Орозбаев Нуртилек Орозбаевич дайындалды. Эгемендүүлүк күнүндө жаңы ак үйдүн салтанаттуу ачылыш аземи болот. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдирди. Бишкектин түштүгүндөгү имаратты курууга 2 жылдан ашык убакыт кетти. Жаңы имарат Ынтымак Манас Ордо деп аталат. Участоктун жалпы аянты 25,78 гектар. Объект Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги Ысык көл мейманканасынын ордуна курулду. Азырынча мамлекет башчынын администрациясы менен министрлер кабинети качан көчөрү белгисиз. Ош шаарында Бимар Сода маркетинин 3-чү филиалынын ачылыш аземи болду. Аталган сода маркет адал азык-түлүктөрдү саткандыгы менен таанымал. Мындан сырткары сода түйүндө түрк ашканасынын даамдары да сатка чыгат. Учурда сода жай шаар тургундарын жумуш менен камсыздап, жергиликтүүлөргө жагымдуу шарт түзүүдө. Бимар Сода маркети адал азыгы жаңы бышырылган токоштору менен кардарлардын купулуна толуп келет. Ал үчүн атайын нан бышыруучу цехти ачылган. Ошто ушуну менен сода жайынын 3-чү филиалы түптөлдү. Ал кыска убакытта 1,5 ай аралыгында ишке кирди. Бул магазин биздин даярдыгыбыз примерно 1,5 айдай кетти. Башында биз келип полный эмесин чийдик. Кандай биз баягы дизайн деп коет экен. Отуруп кандай кылсак туура болот деп, бүт ар бир касса кайерде турат, ар бир стеллаж категорияда бөлүп, өз магазин ушундай специфический оңой эмес нерсе экен. Бул баа киргенде магазин жөн эле магазин эмес, элге жага тургандай, мындай келгенде ошол адам издеген товар болсо деп келет экен да. Ошон үчүн биз максимально ошондой акыбатта алыш үчүн бүт багытта иштеп чыгып, анан ушундай концепцияга түзүлгөн да негизи. Ошону азыр ошону ишке ашырып ачып. Бул жерде биздин өзгөчөлүк, бул магазинде бир эле магазин эмес. Биздин жанында бул турецкий өзүбүздүн цех дагы ушул жерде ачылды да. Выпечкабыз бар, свежий, постоянно күнүгө баягы орустар айткандай 24/7 деп коет экен, күнүгө круглосуточный да. Бимар дөкөнү тамак аш тиричилик товарларын сатуу менен гана чектелбей, жарандарды жумуш менен камсыз кылуу жагында колго алган. Маселен, Ош шаары боюнча жалпы 200дөн ашык жаран жумуш менен камсыз болду. Маркетте сатыкка чыккан ар бир товар текшерүүдөн өтөт. Сода түйүндөгү айрым товарлар Түркиядан түз алынып келинет. Алдыда Малайзия, Филиппин сыяктуу өлкөлөрдөн жаңы продукцияларды алып келүү пландалууда. Бүт эле маркеттерде баары эле бир эле товар сатат. Анткени баягы поставщиктер, фирмалардын баары эле бир да. А бирок биздин өзгөчөлүгүбүз ушу Турциядан алып келип аткан башка маркеттерде жок товарды алып келип коюп берип атат. Коюп биздин магазинде ошол товарларды тапса болот. Бүгүнкү күндө биздин неге бул направлениеде иштегенибиздин себеби дагы Кудайга шүгүр, баягы элдер азыр путешествие деп коет, көп чыгып, Турцияда өзгөчө көбүрөөк барышып, анан Турцияда ичип жеп келген нерсесин анан Бимарда бар турбайбы деп, анан суранып, муну да алып келсеңер деп келкесе бизге дагы айткан өтүнүчтөр да түшүп атат. Биз ошого көңүлгө алып, ошондой да товарларды алып келип атабыз. Бүгүнкү күндө бир эле Турция эмес, частично Ирандан дагы бар. Анан эми жакын арада максатыбыз бар.
Филиппин болобу, Малайзия болобу, ушундай бир өлкөлөрдөн бир өзгөчө эң жакшы мындай товарларды ошондойлорду алып келип биздин магазинге койсок, элдер бимарга келсем башкаларда жок бир товарларды дагы ала алам деген бир шартты түзсөк деген ушундай максатыбыз бар. Оштары барбы? Бимар сода түйүндүн ачылыш аземинде коноктор жана шаар тургундары үчүн атайын концерт уюштурулуп, шоу-бизнес жылдыздары тарабынан жагымдуу чыгармалар аткарылды. Андан сырткары атайын оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылды. Şu Bimar Süpermarket'in açılışı kutlu olsun. Klientleri koyuyorsun. Сода маркеттин ачылышына жергиликтүү жашоочулар да өзгөчө кубанууда. Алар издеген бардык товарлар бар экенин айтып, баалары да башка жерге салыштырмалуу арзан экенин белгилешти. Кандай десем, жакшы. Биздин купузга толду, жакшы жер экен. Жакшы жерден ачыптыр. Биз кубанычтабыз. Жакшы сода алып чыгабыз. Кызматкерлердин тейлөсү жакшы. Бардыгы карап турушат экен. Эмне аласыз, кандай деп. Жакшы. Биз бул магазинге бүгүн биринчи жолу киришибиз. Бирок жакшынакай соода кылдык, өзүбүз каалаган, өзүбүз жаккан товарларды сатып алдык. Белгилей кетсек, Бимар маркетинин 3-чү филиалы Аскар Шакиров көчөсүндө ачылган. Аталган соода түйүндүн өлкө боюнча жалпы 10га жакын филиалы бар. Жакынкы убактарда Ош шаарында 4-чү филиалынын ачылуусу күтүлүүдө. Толубай Бурканбеков, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Украиналык жалпыга маалымдоо каражаттары 26 августтун таңында өлкөнүн бир катар аймактары жана шаарлары Орусиянын жапырт аба чабуулуна кабылганын жазышты. Киев убактысы менен таңкы саат 8:30 каратта Кировоград, Днепропетровск, Запорожье, Хмельницкий, Винница, Волын жана башка аймактарда абадан коргонуу системасынын иштегени жана жарылуулар болгону тууралуу маалыматтар бар. 26 август күнү таң эрте Орусия асманга 11 стратегиялык бомбалоочу учагын учурган. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы жазды. Украин телеграм каналдары калибр канаттуу ракеталарынын болжол менен Кара деңиз акваториясынан атылгандыгы тууралуу билдиришүүдө. Ал жерде Украина куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча жалпысы 28 калибр ракетасын атууга жөндөмдүү 4 орус ракеталык кемеси бар. Массалык аба чабуул учурунда Полтава облусундагы өнөр жай объектисине сокку урулганын аскердик администрациясынын башчысы Филипп Пронин билдирди. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги түндө жана эртең менен Орусиянын бир нече аймагында Украинанын 20 учкучсуз учагы жок кылынганын маалымдады. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык Саратов облусунда 9 дрон, Курск облусунда 3 дрон, Брянск, Белгород жана Тула облустарында 2 дрондор жок кылынган. АКШ Грузияда 26 октябрда өтө турган парламенттик шайлоо алдында өнүгүп жаткан кырдаалга абдан наразы жана өлкөдө түстүү революция уюштурууга даярданып жатат. Бул тууралуу РИА Новости Россиянын тышкы чалгын кызматына таянуу менен жазды. Тышкы чалгындоо кызматынын бюросуна түшкөн маалыматтарга караганда, Ак үй Грузиядагы 26 октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун алдындагы кырдаалга наразы болду деп айтылат маалыматта. Орусия мекемелеринде телеграм аркылуу жумуш боюнча жазышкандарынын баарын өчүрүү тапшырмасы берилгенин база телеграм каналы 25 августта жазды. Ушундай эле талап Орусиянын коргоо министрлигиндеги жогорку кызматтагы адамдарга, бир катар ири бизнесмендерге коюлганы маалымдалды. Буйрук телеграм социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Павел Дуров камакка алынганда байланыштуу экени белгиленди. Дуров кармалганы тууралуу маалымат чыкканда, орусиялык блогерлер бул социалдык түйүндө орус аскер кызматкерлери Украинадагы согушта активдүү колдонуп келишкенин жазышкан. ВГТРК мамлекеттик телеканалынын кызматкери Андрей Медведев телеграм түйүнүн азыркы согуштун негизги мессенджери жана жабык аскердик байланыштын бир түрү деп белгилеген. Телеграм мессенджеринин негиздөөчүсү жана жетекчиси Дуров 24 августта Францияда кармалган. Ал жака 39 жаштагы миллиардер жеке учагы менен Азербайжандан учуп барган. Франция жарандыгын Дуров 2021 жыл алган. Анын кармалышы боюнча француз тарап расмий комментарий берилек. Маалымат каражаттары Франциянын укук тартибин коргоо органдары телеграм түйүнүн кылмыштуулуктун жайылтуучусу деп эсептей турганын. Дуров маңзат балдар порнографиясы, алдамчылык боюнча шектүүлөр тууралуу маалыматты ачууда бийлик менен кызматташпай койгонун жазып жатышат.
Израиль армиясынын учактары Ливандын Хезболла кыймылынын миңден ашык снарядын жок кылганын РИА Новости билдирди. Маалыматты армиянын расмий өкүлү Даниэл Хагари социалдык тармагына жазган. Израилдин аба күчтөрүнүн 100гө жакын учактары Хезболланын миңдеген снаряддарын жок кылды. Алардын көбү өлкөнүн түндүгүнө, калгандары борбордуу каймактарга багытталган, деди Хагари. Жекшемби күнү эртең менен Хезболла Израилдин Бейруттун түштүк чет жакасына кол салуусунда улук командирдин өлтүрүлгөнүнө жооп иретине чабуул жасаганын билдирген. Биринчи этаптын алкагында Израиль армиясынын 11 объектисине, анын ичинде бир нече штаб менен казармага соккурулган. 25 августта пакистандык жүргүнчүлөрдү ташыган 2 автобус кырсыкка учурап, андан кеминде 34 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында Иран өз аймагына киргизбей койгон 12 зыяратчы бар экенин Пакистандын бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Автобустун бири Пенджаб провинциясы менен Кашмирдин Пакистан башкарган аймагынын чегинде жайгашкан Азатпаттан шаарчасынын жанындагы коктуга түшүп кеткен. Анда 12 жүргүнчү набыт болгон. Экинчи кырсык Белужистан провинциясындагы чоң жолдо болгон. Ирандын аймагына кире албай калган автобус жолдон чыгып, капчыгайга кулап кеткен. Пакистанда жол кырсыктары көп катталат. Буга айдоочулардын даярдыгынын начардыгы, чоң жолдордо коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүгү себеп катары көрсөтүлүп келет. Мына ушундай маалыматтар менен жаңылыктардын кечки топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.